Үстүбүздөгү жылдын 26 февралында Кыргыз-Өзбек университетинин көзөмөлдөө кеңешинин мүчөлөрү кезектеги отурумга чогулду. Жыйындын жүрүшүндө 2018 жылга карата окуу жайдын каржы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы угулду. Ага улай эле 2019 жылга карата университеттин каржылык чыгашаларынын сметасы каралып, жактырылды. Андан соң 2019-2025 жылдар аралыгындагы стратегиялык өнүгүү планы талкууланды. Ошону менен катар эле көзөмөлдөө кеңешинин иштиктүү тобу тарабынан 2019 жылга карата сунушталган иш планы каралды. Жыйындын жүрүшүндө көзөмөлдөө кеңешинин төрагалыгына жалпы мүчөлөрдүн макулдугу менен Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Авазбек Асанов тандалды. Ал эми кеңештин катчылыгына аталган университеттин окумуштуу катчысы Акмарал Тентимишова бекитилди. 2014 жылы 30 майда Кыргыз Республикасында көзөмөлчүлөр кеңеши жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамды кабыл алуудагы максат ушу билим берүү мекемелерине, университеттерибизге, техникумдарыбызга, колледж, мектептерибизге коомчулуктун көзөмөлүн, анан жардамын уюштуруу. Негизги максат ушул. Мына ушул мыйзамдын негизинде мына бүгүн Ош Кыргыз-Өзбек университетинин 2019 жылдагы көзөмөлчүлөр кеңешинин курамын азыр жыйынын өткөзүп бекиттик. Негизги курам бул министрликтен бекитилет. Биз ошол 11 адам бүгүн топтолуп төраганы, көзөмөлчүлөр кеңешинин катчысын, төраганын орун басарын шайладык жана өзүбүздүн иш планыбызды талкуулап, 1 жылдык иш планыбызды бекиттик.